Қалқып тұрған, же асылып тұрған таш. Же болбосо муаллак таш деп аталган табышмактуу, ары сырдуу, ары ыйык таш жөнүндө сиздерге мен бүгүн чындыкты айтып бермекчимин. Иерусалим шаарында 15 гектар жерге жайгашкан Сулайман пайгамбар курган Байтул Мактис деп аталган чоң ыйык мечит бар. Анын четирегинде дүйнөдөгү эң ыйык деп аталган Куббатус Сахра деп аталган сары капкактуу биз сөз кыла турган таштын так үстүнө Hazreti Umar radıyallahu anhu kurdurgan meçit durat. Sırduğu kalkıma taştın bayanı uşul жерден başlarat. Бұл musulmandardın şaарын 1099 жылы крестүүлөр musulmandарды басып алып, аюусуз өлтүрүшүп, шаарды кызыл кан качылап, мечитти болсо серкувга айландырып алышкан. Андан кийин 97 жыл өтүп, Күрт улутунан болгон Салахиддин Аюби аттуу ислам полководеси кайра эбегейсиз саргылашуудан кийин өз колуна алып кайра мечитке айландырган. Бирок эч качан Куббатус Сахра мечитин Ал-Акса мечити менен чаташтырбоо керек. Ушул мечиттин ичинде бийиктиги 1,5 метр, кеңдиги 18 метр, ортосу чуңкур, аскалуу 4,5 метрдей кенен болгон, астынан жарымынын көбү жерден үзүлүп, аз гана жерге тийип турган сырдуу таш бар. Көп адамдар физиканын законуна каршы келген иш жок дегени менен, физиканын законун өзү негизи ким жараттыры деген адам жок. Биз жашаган жер планетасы да физиканын законуна каршы көктө кантип асылып турганын эмнеге эстебейбиз? Бул үчүн азыр канча окумуштуулар башын катырып отурушат. Ал өзүнчө башка тема. Анан ал таштын ичине 11 тепкич менен түшсө болот да, жана киргенде адам кадимки эле кайыкка түшүп калкып бараткандай сезилет. Кээ бир маалыматтарга караганда, жөөттөр таштын алдына топурак, кум шилеп, толтуруп таштамакчы болушкан дешет. Анын баары Алла Таалага гана маалым. А негизи бул таш христиандар үчүн да, жөөттөр үчүн да, мусулмандар үчүн да ыйык. Анткени жөөттөр Ибрахим пайгамбар уулу Исмаил эмес Исхакты ушул таштын үстүнө курбандыкка алып келген десе, христиандар үчүн бул таштын жанында Иса пайгамбар ибадат кылган делет. Ал эми бул таш мусулмандар үчүн эмнеге ыйык? Анда жакшылап угуңуз. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлык оор өткөн 10 жылында Меккелик мушриктердин аюусуз мукаачылыгына сабыр кылгандыгы үчүн Алла Таала пайгамбарыбызга эч кимге көрсөтүлбөгөн улуу сый көрсөтүү үчүн өзүнүн алдына чакырган. Ага чейин да ар дайым Мухаммад алейхиссаламга Жабраил периште келерде көбүнчө ак сүннөт көйнөк кийген сүрөттө келер эле. Ошондой күндөрдүн биринде биздин доордун 619 жылында Hazreti Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таң сүрүп бараткан саардын биринде ибадат кылып турганда Hazreti Жабраил периште келип саламдашып: "Эй Аллахтын элчиси, мен сизге келгенимдин себеби Аллах Таала өз аршы болгон көккө сизди алып чыгууга мени буйруд эле" дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таңдана калып макул болот. Жабраил бурак аттуу эки кабылдайган канаты бар ак күмүш түстөгү ат сымал жандыкты пайгамбарыбыздын алдына тартат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дароо макул болуп буракты минип, артына Жабраил шкашып, кадимки эле куш сыяктуу ордунан заматтазуу көтөрүлүп учуп жөнөшөт да жолдо Медина шаарында бир токтоп 2 ракат намаз окуп, кайра учуп Муса пайгамбардын дарагы өскөн Мадиян шаарында бир токтоп 2 ракат намаз окуп, кайра учуп Иса пайгамбар төрөлгөн жерге жетип бир токтоп 2 ракат намаз окуп, ошентип Меккеден аралыгы 1200 чакырым болгон Куддус шаарына конушат. Масжидул Аксага жетип, буракты пайгамбарлардын бурактары байланган жерге байлап, көптөгөн пайгамбарлардын рухтары менен саламдашып, аларга имамчылык кылып 2 ракат намаз окуйт. Бул Меккеден Куддуска чейинки жүрүш Исра деп аталса, ал эми Куддустан асманга көтөрүлүү Мирадж деп аталат. Ар бир токтогон жерде Мухаммад алейхиссалам Жабраилден бул кай жер деп билип сурап отурган. Андан чыгып Жабраил периште буракты пайгамбарыбызга минүү үчүн алдына кайрадан тартканда Расулуллах бир чоң таштын үстүнө чыгып буракка минип, ага Жабраил ушкашып, тизгинди кармап теминип желдей сызып жөнөрдө. Пайгамбарыбыздын артынан ээрчимекчи болуп, килейген чоң ташта ордунан акырын кылчык деп бир четинен козголуп жөнөйт. Расулуллах
артына bir kılçaya karap taştın emiyle jılganın daroo baykay koyup oң kolu menen tokto degende işaret kılat. Ordunan üzüle kötörülgön taş paygambarыбыздын işaretine kayaşa kılbay toktoyt da artka da düşüp ketpey katıp kalat. Kanatların jaygan Burak bulardı köz açıp jumgança birinci kökkө jetkirgende birinci asmandын karoolçu periştileri toktotup Jabrailden kim menen kele жатканын сурап Muhammed paygambарды alıp kele жатканын bilgende көктүн дарбазаларын açıp салават айтып турушат. Мындай асман кароолчулар бардык асмандын чоң дарбазаларында болушат. Экинчи асманда İsa, Yahya, Zakariya paygambarlar menen joluguşup salamdашып, üçüncü asmanda Yusuf aleyhissalam menen joluguşat. Dördüncü asmanda İdris paygambar menen, beşinci asmanda Harun paygambar menen, altıncı asmanda Musa paygambar menen, alemi jetinci asmanda İbrahim aleyhissalam menen joluguşat. Jabrail perişte emi paygambarыбызга özü da Burak da mындан jogorу көтөрүлө албасын айтып, emi paygambarыбызды mындан ары карай Rafraf attı şamal kalkıtıp kötörüp çeksiz alamdın bir türünü jogorlatıp jetkirip Allahu subhanahu wa ta'ala paygambarыбызга nur bolup gana görünüp ekөө salamdaşat. Biz ardayım namaz okugan Attahiyatının süýlemleri uşol jerdegi Allah menen paygambardын uçuraşuusundan жазылып alıngan süýlemdir. Misalı Attahiyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu manisi. Menin uçuraşuumdagı salamım, ibadatlarım, jana jakşılık amaldarım Huday Taala sen üçün gana deyip paygambarыбыз. Anda Allah Taala Assalamu aleyke eyyuhan nabiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Bunun manisi salamım, tınçtığım, jana bereken bolsun sağa ey nabi, ey paygambar. Anda paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Assalamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bunun manisi tınçlık, amanlık, bütünдөй ibadat kılıçı salih pendelerge bolsun deyip paygambarыбыз. Uşul joluguşuga gübe bolup turgan bütünдөй asman menen jerdin perişteleri eşhadu en la ilaha illallah ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep taňdan süýünüp karap duruşat. Bunun manisi Allah'tan bölük ibadat kılına turgan Huday jok. Jana Muhammed Allah'tın bendesi jana Rasulu. Andan arı uçuraşıp bolor menen Allah Taala büt beyiş işine sayahat jasatat. Beyişte kanday adamlar bolorun, kanday ömür sürülörün körsetip andan keyin bütünдөй jahannam bolgon dozoktun içinde sayahat jasatat da jana al jerde kanday adamlar jazalanарын da körsetet. Al özünçe başka uzun tema. Andan çıkıp Allah Taala paygambarыбызга ümmetlerine gününü 50 vakt namaz jana 3 ay jılına oroza karmooну buyurat. Paygambarыбызга al ümmetleri üçün beyiştin en sonun jelleri körsetili uğdalanat. Paygambarыбыз kaytarda 6-cı kökkө kelgende Musa aleyhissalam tosup joluguşu kanday ötkönү surap, birok 50 vakt namaz menen 3 ay orozonu kıskarttırıp al, senin ümmetlerine bul oğurluk kılat dep Paygambarыбызды artka kaytuğa göndөрөt. Paygambarыбыз kayra barıp 45 mal namazga kıskartıp kelse Musa aleyhissalam kayra dağı baruunu aytat. 4 jolu joldan kaytıp oturup akırı 5 mal namaz menen 30 gün orozoga toktolup Allah subhanahu wa ta'ala maqul men sözümün kaytpaymen 5 mal namaz üçün 50 vakt namazın jana 30 gün orozo üçün 3 aylık orozonun soğuğun jaza beremin deydi. Musa aleyhissalam Paygambarыбызга senin ümmetlerin bunu da ötöbeyt dep Paygambarыбызды kayra dağı baruga ündeydi. Oşonda Paygambarыбыз jok, emi dağı barıp kayra suranuu men üçün uyat dep Burakka minip ıldy karay sızıp jönöйт.